Салам достор. Бүгүн күн сабакта биз балдарыбызга мындай жакшынакай носки токуганды үйрөтөм. Мындайча айтканда көпчүлүктүн суроосу менен дагы десем болот. Көптөр азыркы күндүн суугуна байланыштуу носки токуганды көрсөтүп бериңизчи, үйрөтүңүзчү деп. Буну бардык размерде токуса болот. Азыр мен муну өзүмдүн балама токуп жатам. Ушул размерде токуганды үйрөтөм. Анан башка размерлерге дагы санаганды айтып кетмекчимин. Анда эмесе достор, баштайбыз. Башын бул неменен, носкинен башынан баштайбыз. Кандай эмесе мындай кылып колубузга сыйкырдуу тегерекче деп айтып өткөм мурунку сабактарда. Калп айтпасам бейретке токуп атканда айтсам керек. Мындай кылып колубузга тегерекче кылып алабыз. Сиздерге жакшы эле көрүнүп атса керек. Тегерекче кылып алып, бул жерден жумушчу жипти илмекке бир жолу мындай кылып илебиз. Илебиз дагы тегерекчебизди кой бербейбиз. Ушул боюнча жумушчу жибибизди колубузга илебиз дагы мындай кылып 1-2 аба илмеги менен көтөрүлөбүз. Сиздерге көрүнүп жатабы же бир аз жакындатсам азыр? Аба илме. Ушул тегерекченин ичине 11 кошумча илмектүү таякчаларды токуйбуз. Бул биринчи 2 аба илмегибиз менен биздики 3 дана 2 аба илмегибиз бир таякчабызга барабар болуп эсептелинет. Экинчи таякчабыз болду ошондо эсептегенде. Үчүнчү таякчабыз, төртүнчү таякча. Мына сиздерге көрүнүп атса керек. Азыр бир аз өтө жакын болгондо дагы качество жакшы болбой калат экен. Төртүнчү, 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 11. Азыр бир санайлы. Биринчи 2 аба илмек менен көтөрүлгөнүбүз бир таякча болуп эсептелет. 1 таякча, андан кийин экинчи, 3-чү, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 таякча болуптур. Бул жибибизди катуу мындай кылып тартабыз. Дагы көтөрүлгөн экинчи аба илмегинин экинчи илмегин табабыз да. Биринчи соединительный столбик деп коет. Мындай кылып тегерекчебизди кошуп алабыз. Экинчи катар, биринчи катар токуттук. Экинчи катар ушундай эле 2 аба илмекчесин алып көтөрүлөбүз. Кошумча илмекти алып, ушул эле таякчанын үстүнө бир кошумча илмектүү таякча токуйбуз. 2 болду. Ошондо азыр ар бир таякчанын үстүнө 2ден таякча токуп чыгабыз. Бул экинчи таякчага 1, 2, үчүнчү таякчабызга 1, 2. Ушундай алып ар бир таякчанын үстүнө 2ден
таякча кылып токусаңыздар, 4-чү таякчабызга 1 2 экинчи катарды толугу менен ушундай кылып токуп чыгабыз. Биринчи катарда бизде 12 таякча болсо, экинчи катарда 24 таякча болмокчу. Санап токуңуздар. Мына достор, экинчи катарды токуп бүттүм. Менде 24 таякча болду. Биринчи 2 аба илмегинин экинчи илмегине мындай кылып коштум. Азыр эми бул жерибизди бүттүк. Эми бул көк жип менен жип алмаштырабыз. Сиздер кааласаңыздар жип алмаштырбай бир эле өң менен токуй берсеңиздер болот. Мен азыр мындай кылып жип алмаштырам. Көк жипти мындай кылып достор, көк жипти алып акырын илип алып туруп, мындай ак жипке мындай кылып өткөрүп, ак жиптин аягын катуулап тартып бекемдеп, жана көк жипти да тартып туруп, ак көк эки жипти бир кол менен мындай кылып кармап алам. Дагы 2 аба илмегин менен көтөрүлөм. Дагы ар бир таякчанын үстүнө бирден таякча мындай кылып токуп чыгабыз. Ошондо 24 таякча болмокчу биздики. Мындай ар бир таякчанын үстүнө бирден таякча токуйсуздар. Азыр бул жердеги кошулган жиптерди ак жиптин аягы менен көк жиптин башын экөөнү мындай кылып тыгыз байлап, чечилип кетпеш үчүн тыгыз байлап туруп кыскартып койсоңуздар болот. Тыгыз байлап мындай кыскартып койсоңуздар болот. Эми 3-чү катарды биз ушундай эле ар бир таякчанын үстүнө бирден таякча токуп чыгабыз. Үчүнчү катарды ушундай аягына чейин токусаңыздар өз алдыңыздарча. Мына достор, мен 3-чү катарды бүттүм. Мындай кылып коштук. Кийинки катарды деле ушундай кылып 2 аба илмегин көтөрүлүп алып, ар бир таякчанын үстүнө бирден таякча кылып токуй беребиз. Ошондо биздики 24 болду меники экинчи катарымда. Бул 2ден кошуп чыкканда ушул боюнча 24 таякча менен аягына чейин кетмекчи. Жаңы токуп жаткандар болсо, сөзсүз түрдө ар бир таякчаңыздарды санап токуңуздар. Анткени токуп жаткан нерсеңиздер чоңоюп же кичирейип кетпеш үчүн. Ушундай кылып азыр бул жакта көрөбүз. 1 2 3 4 5 5 катар токуйбуз. Катар менен согунчокко чейин ушундай кылып эле ар бир таякчанын үстүнө кылып, бул согунчокко келгенде дагы 24 таякча болуш керек. Ушуга чейин өз алдыңыздарча 5 катар дагы токуңуздар, анан жолугабыз достор. Достор, мына 5 көк жип менен 5 катар токудуңуздарбы? 5-чи катарды илмектин башына кошуп, андан кийин согунчогун баштайбыз. Бул жерден санасаңыздар 24 таякча болду. 24 таякчаны азыр бул жерден согунчок күчүн ак жиптен кошуп алабыз. Дагы бул көк жипти катуулап тартып,
катуулап тартып туруп мындай кылып бир аба илмегин алабыз. Ак жип менен көк жибин аркасынан катуулап мындай кылып тартып коебуз дагы. Ушул илмектен баштап кошумча таякчасы жок, кошумча илмеги жок таякчалар токуп баштайбыз. 1, 2, 3 столбики без накида деп коет эмес белек, ошондон токуйбуз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Биздики бардыгы 24 таякча. Биз 12 таякчасын согунчокко чыгарып алабыз. 12 бир аба илмеги менен көтөрүлөбүз да кайра ушул эле ак жип менен токуп аткан 12 таякчаны токуйбуз башынан баштап. Биринчисине 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Аба илмегин бир аба илмеги менен көтөрүлөбүз дагы 2-нчи катар бүттүк, 3-чү катар токуп баштайбыз. Ушундай кылып жалпы 5 катар токуйбуз, анан жолугабыз достор. Мына достор 5 катар токудуңуздарбы? Столбики без накида менен 5 катар токулат. Анан бул жерден бир аба илмегин алып, чоңураак кылып алып туруп, бул жерден жипти бардыгын мындай кылып өткөрүп алабыз. Бардыгын өткөрүп алып туруп, бул жерден катуу жипти тартып, мындай түйүп коебуз. Кайра мындай болуп чыкпаш үчүн. Эми согунчокту тегерек болот эмеспи, мындай болуп ушунусун токуп баштайбыз. Бул жер жипти акырын мындай кылып жибибиз тигиш менен чогута жатыш керек. Мындай болуп санайбыз: 1-нчи, 2-нчи, 3-нчү, 4-нчү, 5-нчи илмекке акырын бул жумушчу жибибизди үзбөй эле акырын мындай кылып тартып алабыз. Бул жер дагы тартылып калбаш керек. Бир аба илмегин алабыз дагы. Ушул эле жерден баштап, ушул эле илмекке 1, 2, 3, 4 аба илмегин токуйбуз. Андан кийин бул жакта 4 аба илмеги, бул жак капталда 4 аба илмеги болот. Согунчокту 3кө бөлүп туруп ортосун токуйбуз. 3 санына бөлгөндө 1-нчи төрттүк калып атат, 2-нчи төрттүк токуйбуз, 3-нчү төрттүк калат. Андан кийин калган 3-нчү төрттө 1-нчи катар токудук. 4 илмектин 1-нчи илмегин жипти алабыз. Токубай кармап турабыз дагы. 2-нчи илмегинен да жипти алабыз дагы. Үчөөнү 3 жипти бир өткөрүп коебуз. Ошондо бизде бул жакта 2 таякча, 2 илмегибиз калат, 2 таякчабыз. Которобуз эч кандай аба илмеги менен көтөрүлбөй бул таякчабызды токубайбыз да кийинки таякчадан баштап 1, 2, 3, 4 таякча токуйбуз ошондой эле. Анан бул жакта да биздики 4 таякчабыз бар эмеспи? Ошонун биринчисине жанагындай эле жипти алабыз, токубайбыз. Эми экинчисинен да жипти тартып алабыз дагы. Үчөөнү чогуу мындай кылып өткөрүп коебуз дагы. Түймөбүздү которобуз. Которгондон кийинки аба илмеги менен көтөрүлбөйбүз бул жакта. Биринчи таякчаны токубайбыз. Андан кийинки таякча боюнча 4 таякча токуйбуз. 1, 2, 3, 4 таякча токуйбуз дагы. Бул жерден бул жакта биздин 2 таякчабыз калбады. Ошол 2 таякчабызга биринчи таякчабыз
таякчабыздан илип алабыз жумуш жипти. Токубай туруп экинчи таякчабыздан илип алабыз жипти. Анан үчөөнү мындай кылып өткөрүп коебуз. Которобуз. Жанагы эле биринчи таякчадан токойбуз. Экинчи таякчадан баштап 4 таякча токуйбуз. 2 3 4 таякча токуйбуз дагы. Бул жакта калган 2 таякчабыз бар эмеспи? Ошондон бир өткөрүп алабыз. Экинчисинен өткөрүп алабыз да үчөөнү чогуу токуп коебуз. Ошондо мындай байкасаңыздар, биздин согунчогубуз мындай болуп даяр болду. Бул жерден баштап биз көк жибибизди кайра кошмокчумун. Согунчогум бүттү. Көк жипти кошуп, ак жипти акырын кесип алабыз дагы. 2 жиптин тең учтарын катуу тартып, 2 аба илмеги менен көтөрүлөм. Дагы мындай кылып кошумча илмектүү таякчаларыбызды ар бирине киргизип бирден токуп чыгабыз. Бул жерден акырын аябай мындай болуп неме болуп тешик болуп билинип калбаш үчүн акырын ыңгайлууна карап туруп 1 2 ушундай кылып ар бир таякчабызды токуп баштайбыз. Мына достор, токуп баштайбыз. Кошумча илмектүү столбики с накидом менен мына основной бул жерде узор токодук, ошондой эле кылып азыр биз мол катарда токуп атабыз. Ошол эле узор менен кайра баштайбыз. Мындай болот дагы. Мына кийинкисин азыр карасаңыздар, мына согунчокто ак жипте бул жер бир илебиз да. Ошону кошумча илмекти илдик. Илмекке бир илип алабыз да токубайбыз. Андан кийинки могу бурчтагы ак жип илинген бурчтагы тешикке бир илебиз да токубайбыз. Андан кийин бул жерге өзү токулган, өзү основной неменин биринчи таякчасына илип алабыз дагы. Бардыгын ошондо биздин илмекте 5 жип болот, бардыгын бир өткөрөбүз. Мындай кылганыбыздын себеби бул жерде ашыкча тешик болуп, мындай байкадыңыздарбы, жакшы көрүнүш үчүн ушундай кылабыз. Андан кийинки кадимкидей эле кошумча илмектүү таякчаларды токуйбуз. Бул жерде мына акыркы илмек калгычакты токуйбуз да, акыркы илмектен акыркы таякчабыз калгычак токуйбуз да, акыркы таякчадан баштап бул жак бетте кандай кылып чогултуп токусак, бул жак бетте да ошондой кылып чогултабыз. Бир илмек илебиз, бирөөнү илип алабыз. Бурчтагы бул кечиресиздер, дагы бир таякчабыз бар экен. Бул таякчабызды кадимкидей эле токуйбуз дагы. Бир таякчабыз бар экен. Ошол таякчабызга илип алабыз. Анан бурчтагы тешигибизге илебиз. Анан ак жип менен токулган бир таякчабыз, илмегибизде 5 жип болду. 5 жипти бардыгын мындай кылып бир өткөрөбүз дагы. Кийинкисин кадимкидей эле кошумча илмектүү таякчалар кылып токуй беребиз мындай эле.
бул жерди жанагы бисиктен жип кошкон жерибизди акырын 2 жипти тыкыз байлап туруп кыскартып кесип койсоңуздар болот. Кыскартып кесип коюңуздар. Дагы андан кийинкиси мындай болуп биздин жана согунчокту токулган түрдө илмегибиз, таякчабыз бар эмеспи? Ошол жакта мындай болуп токулуп кетет. Мындай кылып токуй беребиз. Дагы акыркы таякчабызды токуйбуз. Анан биринчи 2 таякча менен көтөрүлүп өтүп элек 2 аба илмеги менен ошонун экинчисин таап туруп мындай кылып кошуп коебуз. Ушундай кылып азыр бир 2 аба илмегин токуп алабыз. Дагы ар бир таякчанын үстүнө бирден таякча токуп чыгабыз. Кадимкидей эле өзүбүздүн узорубузду улантып, ар бир таякчанын үстүнө бирден таякча токуй беребиз. Азыр кийинки катарда ушундай кылып токуп, азыр бул катарыбызды бүттүкпү? 1-2 катар токуйт экенбиз. Дагы 2 катар токуп, анан жолугабыз достор. Өз алдыңыздарча токуңуздар. Мына достор, 3 катар токудум. Эми бул жерде мындай кылып резинкасын токуйбуз. Резинкасы үчүн кайрадан ак өңдөгү жипти кошобуз. Көк жибибиз болду, керектелбейт. Көк жипти кесип салабыз. Дагы катуулап ак жиптин башы менен көк жиптин аягын катуулап мындай кылып тартып бир коос менен кармап алабыз. Ылдыйжабызга азырынча 2 аба илмегин токуп көтөрүлүп, ошондой эле кайра дагы бир катар ак өңдөгү жип менен азыркы эле токуп жаткан узордой кылып кошумча илмектүү таякчаларды токуп чыкмакчыбыз. Ошондо бул биздики 3 катарыбыз көк жип менен, 1 катар ак жип менен болмокчу. Мына достор, 1 катар ак менен токудуңуздарбы? Эми ошондой эле 2 аба илмеги менен көтөрүлүп алабыз. Буга чейинки дагы сабактарда резинка токусак керек. Токуганбыз. Калп айтпасам, бир илмек илебиз дагы. Бул таякчанын үстүнө таякча токутуппу? Кийинки таякчанын мындайынан жиптин аркасынан киргизип, мындай кылып илмекти илип алып туруп, жумушчу жибибизди тартып чыгабыз ошол жерден. Анан 2 жипти өткөрүп, жумушчу жипке 2 жипти өткөрүп коебуз. Кадимки кошумча кошумча илмектүү таякчаларды токуйбуз. Бир гана резинкага рельефный столбик деп коет, ошо рельефный кылабыз. Бир илмекти илип, буну кийинкисин астынан, мындай таякчанын белинен алабыз да астынан токуйбуз. Кийинкисин аркасынан алабыз, мындай кылып жипти аркасынан алабыз. Ошол менен бир астына, бир аркасына мындай узор түшөт, резинка болуп. Бул жерден астынан, кийинкисин аркасынан алабыз. Мына мындай болуп узор түшүп жатат. Ушул катарды ушундай кылып аягына чейин токусаңыздар. Мына достор, бул катарды токуп бүттүм. Дагы жана аба илмеги менен көтөрүлүп өтүп, 2 аба илмеги менен ошонун экинчи аба илмегин мындай кылып табабыз. Дагы кошобуз бул катарыбызды. Мына резинка окшошуп кетет. Эми дагы 1 катар токуйбуз. 2 аба илмегин көтөрөбүз. Дагы жанагы рельефный столбиктин аркасынан алынган столбикке аркасынан. Ал эми ошо рельефный столбиктин мындай кылып астынан алынса, жанагы катарды ошондой кылып астынан алып токуй беребиз. Ошо узорго жараша эле аркасынан болсо аркасынан, астынан болсо астынан токусаңыздар
бул катар менен резинкасы бүтөт. Мына достор бүттүк. Резинкасын 2 катар кылдым. Ушуна токусаңыздар болот. Размер боюнча азыр айта кетейин. Башында бир 12 жип кылып, андан кийин бул жакка мындай кылып ар бир таякчанын үстүнө 2 жип кылып 24 кылып баштабадыкпы жипти. Размерин чоңойтсоңуздар, бир ретка токуп жатканда мен сиздерге көрсөтпөдүм белем, ошондой кылып бир таякча ортосун, 2 таякчалардын ортосуна бирден таякча кошуп, анан 2 таякча кылып, ошондой кылып бул жерде биринчи могул ак болгон тегерегибизди чоңойтуп алсаңыздар, сиздерге керектүү өлчөмгө чейин. Анан ошол боюнча буттарына ченеп токуй бересиздер. Согунчок боюнча. Согунчокту биздики бул жерге 24 таякчанын жарымын согунчокко алабыз. Сиздердики канча таякча экенин санап алып туруп, кайсы размерге токуп алсаңыздар, ошонун жарымын ушундай столбики без накида менен токуп согунчокко чыгарсаңыз болот. Ал эми бул жерге согунчокту тегеректегенге келгенде жарымын канча жип алсаңыздар, ошол жиптин 3кө бөлүп туруп, ортосундагысын до конца токуп, эки жагын кошуп кетесиздер. Резинкасын бул жерин да канчалык узундукта кааласаңыздар ошондой кылып дагы катарларды кошуп узун кылып токуй берсеңиздер болот, ушул эле гольфа кылып. Жана резинкасын дагы өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша канчалык бийик кылгыңыз келсе, канчалык ичке кылгыңыз келсе ичке кылып, бийик кылгыңыз келсе бийик кылып токусаңыз болот. Бул жиптер, бул носкилер токкаган жиптер меники Alize Lana Gold классик жибинин остаткаларынан токудум. Остаткаларын 49% жүн, 51% акрил, 100 граммда 240 метр болгон. Жана ошондой эле 4 размердеги илмекти колдондум. Дагы суроолоруңуздар болсоңуздар, же бир кандайдыр размерге тууралай албай атсаңыздар, комментарийге жазып калтырсаңыздар, сөзсүз түрдө жооп берем сиздерге. Кийинки жолугушканга чейин саламатта туруңуздар достор.